облусунун Актала районунун аймагында сууга түшүп кеткен киши изделип жатканын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Куткаруучуларга Жеңиш айылындагы Ала Буга суусуна 27 жаштагы киши түшүп кетти деген билдирүү 27 декабрь күнү саат 14:07 айтылган. Издөө иштерин жүргүзүү үчүн Актала райондук номер 47 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кызматкерлери тартылып, саат 19:30да натыйжа чыкпагандыктан издөө иштери убактылуу токтотулган. Бүгүн издөө улантылат. КМШ өлкөлөрүнүн биринде оор кылмыш жасаганы үчүн соттолуп, кийин абактан качып кеткен жарандар Жалал Абад шаарынан кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет билдирди. УКМК Ички иштер министрлиги менен биргеликте КМШ өлкөлөрүнүн биринин жарандарын колго түшүргөн. Кармалгандар теракт жасоо максатында Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз түрдө киргени аныкталды. Андан соң алар жасалма документти колдонуу менен куралдуу согуш жүрүп жаткан Сирияга өтүп кетүүнү көздөгөн деп айтылат маалыматта. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалгандар Жалал Абад шаардык милиция бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилген. Азыркы тапта кылмышкерлерге жардам берген башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Бопонов кармалды. Ички иштер органдарындагы коррупциялык фактыларды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшүндө Актилек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда турган Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгул кызматынын инспекторлору тарабынан пара алуу фактылары катталды. Жол кайгул кызматынын инспекторлору документтерди текшерүүнү шылтоолоп, эл аралык жүк ташууга катышкан автоунаалардын айдоочуларынан 500 сомдон 5000 сомго чейин алып турушкан. Актилек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунан күн сайын 200гө чейин унаа жүк ташыйт. Ушул жылдын 24 декабрында 3 инспектор кармалды. 25 декабрда бул коррупциялык ишке тийиштиги болгон үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Бопонов кармалган. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы башка кызматкерлеринде бул ишке тийиштиги бар жогун аныктоо иш-чараларын жүргүзүүдө. COVID-19га каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 28 декабрдагы маалыматына караганда, соңку 1 сутка ичинде вирус дагы 4 кишинин өмүрүн алды. Бишкек шаарында 3, Ысык көл облусунда 1 өлүм катталды. Bir күндө вирус дагы 295 кишиден жаңы аныкталды. Марттан бери илде чугузуп алгандардын расмий эсеби 79429 адамды түздү. Анын 73300 сакайганы айтылууда. Bir күндө 295 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Кыргызстанда пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдетте кайтыш болгондордун саны Саламаттыкты сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1335 кишиге жетти. 18 августка чейин вирустан жалпысынан 1498 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылган. Бийлик каза болгондордун статистикасы кайра каралып чыкканын, 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганы жарыяланган. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 1472 бейтап стационарда, 2429 киши үй шартында дарыланууда. Түштүк Кореяда Улуу Британиядан барган 3 кишиден коронавирустун жаңы штаммы табылды. Бул тууралуу Кореянын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу агенттигине шилтеме берип, РИА Новости жазды. Эске салсак, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Улуу Британияда коронавирустун жаңы штаммы пайда болгонун айткан. Кийин аны жугуштуулугу 70%га жогору экенин, мурдагыдан айырмаланып, балдарды көп жабыркатары белгилүү болгон. SARS-CoV-2 вирусунун жаңы штаммы буга чейин 8 өлкөдө аныкталды. Корея Улуу Британия менен каттамдарын 23 декабрда токтоткон. Бирок 22 декабрда Лондондо жашаган үй бүлө учуп келген. Дал ошол адамдардан вирустун жаңы түрү табылып, алар карантинге киргизилди деп айтылат кабарда. Эске салсак, коронавирустун жаңы штаммы пайда болгондон тарта көпчүлүк өлкөлөр кайрадан катаал карантин киргизилери тууралуу кеп кыла баштады.
Журналист Бейшенбек Бекешев 27 декабрда саат 12:30 чамасында жүрөгү кармап каза болгонун анын жакындары билдирди. Бейшенбек Бекешев 61 жашта эле. Жакындарынын айтуусунда маркумдун сөөгү өзү туулуп өскөн Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Балбай айылына жерге берилет. Бейшенбек Бекешев кыргыз журналистикасында аты таанымал КТРК, ЛТР телеканалдарында жетекчилик кызматтарда иштеген. 1990-жылдары ал КТРдеги коломту автордук программасы аркылуу көпчүлүккө таанылган. Акыркы жылдары ал ишкердик менен алектенип, Бишкекте айыл азыгы деп аталган дүкөндү иштетип жаткан. Бекешев постсоветтик Кыргызстандагы коммунисттик цензурадан эркин медианын өнүгүшүнө зор салым кошкон, айырмалуу автордук берүүлөрдү уюштурган кадыр барктуу журналисттердин бири болчу. Жалал Абад облусунун Алабука районундагы бозумчак алтын кенин иштеткен казакстандык Казминералс бозумчак компаниясы 26 декабрда ишин кайра жандандырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлап, премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков ишембиде сөз болуп жаткан ишканага барганын билдирди. Ишкананын иштебей токтоп калуусунан улам бардык жагынан жоготуу болду. Мисалы, бюджетке салык төгүлбөй, 1000ге жакын адам жумушсуз калган. Эми биздин жарандар жумушуна кайтып келишти. Социалдык төлөмдөр жана бюджетке чегерүүлөр жүргүзүлөт, деди Новиков. Кыргызстанда 5-6-7 октябрь күндөрү бир катар кен иштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп, өрттөлгөнү кабарлаган. Кыргызстанда 5-6-7 октябрь күндөрү бир катар кен иштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп, өрттөлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы Жерүү алтын кени да бар. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминералс бозумчак компаниясы жана Алабука районундагы Иштанберди алтын кенин иштеткен Full Coal Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Казминералс бозумчак ишканасынын эмгек жамааты 11 декабрда өндүрүштү жандандырып, ишке кайтууну талап кылып Бишкекте митинг өткөрүшкөн.